Сарымсактын 5 пайдалуу жолу. Сарымсактагы көп өлчөмдөгү антиоксидант организмдеги токсиндерди таасирин жоготот. Мындан башка сарымсакта 400дөн ашуун ар кандай кошулмалар бар. Алардын көпчүлүгү иммундук системаны бекемдөөгө заттар болуп эсептелинет. Сарымсак сасык тумоо менен күрөшүүгө эң натыйжалуу табигый каражат. Сасык тумоого кабылган адам бул каражат менен дарыланганда 1,5 күндө оорунун бир дагы белгиси калбайт. Иммунитетти сарымсак менен көтөрүүнүн эң жөнөкөй ыкмасы 1 же 2 тиш черен жеп туруу керек. Жыныс безинин ишин жакшыртат. Аял менен эркектин жыныс безинин ишин жакшырткан дал ушул жашылча. Заара менен кошо чыгып баратып, анын пайдалуу заттары заара чыгаруу системасын дезинфекциялап кетет. Боорго пайдалуу. Сарымсак өттөн өт суюктугунун өз убагында чыгарып турушуна жардам берет. Демек таштын пайда болушун алдын алат. Рак оорусунун алдын алат. Сарымсакка таандык ачуу даамды, ага курамындагы күкүрт берет. Бул заттын рак клеткаларын өлтүрүүчү касиети бар. Ал үчүн күнүнө 5 граммдан кем эмес сарымсак пайдаланып туруу талапка ылайык. Онкологдор ашказан рагы, жоон ичеги рагы, эмчек рагы сыяктуу рактын айрым түрлөрүн пайда болуу коркунучун канчалык азайтам десеңиз, ошончолук көп сарымсак кабыл алууну сунушташат. Кандагы жаман холестериндин деңгээлин түшүрөт. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгында далилдегендей, сарымсак кандагы холестериндин деңгээлин кадимкидей түшүрөт. Жүрөк кан тамыр ооруларын жапа чеккен адамдар күнүнө жок дегенде 1 граммдан сарымсак жеп турууга тийиш. Мындай сарымсак терапиясынан кийин тромбдор, шишиктер жоголуп кетет. Тамакка кошууда. Сарымсак жогорку температурада баалуулугун жоготуп коет. Тамакка кошкондо чала бышкан же чийки бойдон калган оң. Туурагандан кийин 15 мүнөт кое туруп анан жесеңиз, анын антибиотик катары таасири жогорулайт.